Көрдүңүздөрбү? Мен кандай кооз жайда турам. Абасы таза, салкын жайдан ушундай жерден үй издедиңиздерби? Табылды. Бул жер кайсыл жерде десеңиздер, Ысык Ата району Сыntаш айылы. Бишкек шаарынан 65 километр аралыкта жайгашкан 1 сааттык жол. Анан бул тарабы Ысык Ата курортуна деле бир 5 мүнөт 10 мүнөттүк жол. 4 комната үйү, анан турасы 16, узуну 100 метр болгон, бардык шарттары каралган 4 комнат үй, анан сарайы. Сиздер менен видеонун жүрүшүндө кененирээк тааныштырайын, андыктан бизден алыстабай видеону аягына чейин күзөтүп, дос тууган тааныштарга жөнөтүп коюңуздар. Анан бул жерде дагы эмне бизнестерди кылса болот. Сиздерге кененирээк маалымат беребиз. Андыктан бизден алыстабай видеону дос туугандарга жөнөтүп туруңуздар. Мынакей, караңыздарчы, эс аласың да бассаң. Сонун жер, Ысык Ата району. Анан бул тарапта 4 комната үйү бар. Ушул 4 комната үйү, терезелери пластиктен, бардык шарты каралган, ремонту өтө сонун. Ичинде ички ажатканасы, душ, туалет бардыгы каралган, аристон коюлуп, жылуу суу, муздак суу дагы бар. 2 километр аралыктан таза булактын суусу тартылып келинген ушул үйгө. Үйгө дагы, сарайга дагы турбалар менен тартып киргизип койгон. Андан ары бул жагында 2 кладовка, склад бөлмөсү, бул жагында сырткы очоккана, мына очоктору дагы бар. Үйдүн ичинде дагы сиздер эңсеген, сиздер ойлогон шарттын бардыгы бар. Анан бул тарапта сарайдын ичинде деле бардык шарты каралган. Сарайдын ичинде бир 100 бука байлап бакканы, анан 110 кой кочкор бакканы дагы, байлап бакканы шарттары каралган. Ушул турасы 16, узуну 100 метр болгон сарайы, жарымы ошол байлап бакканы бардык шарттарын түзүп койгон. Анан жарымы ушундай бош турат. Бул жакта ошол сиздер карай турган малдын, уйдун, койдун, жылкынын балдарын бошотуп бакканы, бош орундуктарды калтырып койгон. Жүрүңүздөр. Аркы тарабынан кирели дагы ошол шарттарды бир катар сиздерге көрсөтөйлү. Андан ары ушул 16га 100 болгон сарайдай кылып, бул жагына дагы ошондой сарай курганы, бош орундуктар бар. Жеринин жалпы аянты 35 сотук. 35 сотук. Кызыл китеп, бардык документтери так таза. Мынакей, киргенде эле ушундай, мына өзүңүздөр көрдүңүздөрбү? Мына 100 бука байлап бакканы, анан ошол тапчандары да каралган. Козу, кочкор карап бакканы. Мынакей ушундай болгон малдын бок сейдиктери агып чыга турган, тазалай турган арыктары дагы каралган. Ушул сиздер көрүп турган турба аркылуу ушул жерден малды жайынан жылдырбай эле суугарсаңыздар болот. Сиздер баккан кочкор, букалар бардыгы ушундай булактан келген таза суудан суу ичет. Мынакей, акырлары деле полный каралган бардыгы. Мына көрдүңүздөр, ушул жерге Кудай буйрса бизнести өнүктүрөсүздөр. Сиздер ойлогон шартты түзүп кылып койгон. Малды алып келесиздер, Кудай буйрса жашаганга, үйү дагы сонун ремонтто, сонун болуп бардыгы даяр. Эсин номери описанияда турат, чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Ушундай. Видеону дос тууган тааныштарга жөнөтүп коюңуздар. Мына, ушул жерге ар бир буканы киргизип байлаганы, орундуктары каралган да. Мына акырын деле көрдүңүздөр. Ушул акырга жана сиздер көргөн турба менен сууду кою берсе, ушул жерден суусун деле ичет, чөбүн деле ушул жерден жейт, жемин деле ушул жерден берсеңиздер болот. Мынакей, бул жагында ошо бокторун, суу сейдиктерин чыгарганы, арыктарын деле кылып койгон. Мына кочкорлорго сонун шартты түзүп коюптур да, тапчанда туруп бул жагынан чөбүн, суусун, жемин жей берет экен. Ушундай, көрдүңүздөр. Эсин номери описанияда турат, чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Андан ары сырт тарабында дагы эмне бизнестерди кылса болот. Бул жерде астында суу деле жакын экен. Форель, балык бизнесин кылсаңыздар деле болот. Же болбосо айлана четине домиктерди куруп, туристтерди тосуп алсаңыздар деле болот. Ушундай бизнестерди кылса болот экен да. Анан сонун бир, анан чайхана салып койсоңуздар деле, ушул жака эс алуу борборун курсаңыздар болот да. Өзү Ысык Ата району
эс алуу борбору деп саналат да. Мынакей ушул жагы кенен болгон сарайы. Бул жагына деле ошол бул жагындагыдай шартты түзүп койгонго мүмкүнчүлүк бар. Мынакей астына мындай стяжкалар турат, бул жагына акырын эле куясыз да, болду. Анан бул жагына өзү ошо козу, андан ары уйдун балдарын, жылкынын балдарын бошоткону, бул жагын тосуп даярдап койгон экен. Же болбосо ушул жер дагы ушул чоң сарай дагы сиздерге бир аз тардык кылса, андан ары сыртына деле ушундай дагы бир сарай курганы мүмкүнчүлүк бар. Таза булактын суусу келген, свет тартылып келинген, бардык документтери так таза колдо. Анан ичинде эле ошол малды байлап бакпастан айлана четине жайып, 100 гектарга чейин жайып бакканы айыл өкмөттөн уруксат алынып, документтери такталган. Эсин номер опцияда турат, чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Кудай буйрса ушул жерден бизнести дүңгүрөтсөк болот. Көзгө көрүнүп турган бизнес. Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр, сиздер издеп жаткан сарай үй буйрса табылды. Сиздер менен тез кабар болду. Лайктан басып, комментарийден жазып, дос тууган тааныштарга жөнөтүп коюңуздар. Ассаламу алейкум.